Урматтуу кыргыз элим, ошентип мына шайлоо башталып калды. Силердин алдыңарда мынакей кандидаттар, жаңы шайлоо болсун, таза шайлоо. Силердин алдыңарда кандидаттар ант берип коюшсун. Эгерде жеңилип калсаңар, чырдабайсыңарбы, ырдабайсыңарбы, чачыңарды жулбайсыңарбы, ант берип коюңуздар. Жок. Жакшы. Кокус жеңилип калсаңар, чырдамай жок. Мынакей бир орун, кимиңер жеңгениңер ошо орунга отурасыңар. Анда эмесе шайлоо башталды. Стоп. Ушу кантип болсун, ушу бир орунга ушу экөөң отуруп аласыңарбы? Кантип ушул таза шайлоо болбой калбадыбы? Бир орунга эмне экөөң сүйлөшүп алдыңарбы эле? Жарабайт мунуңар, тургула. Кайра экинчи тур кылабыз. Ушу бир орунга экөөң болмок белеңер. Бир орунга бир эле депутат да. Эмне жеңичинен сүйлөштүңөр да, же сүйлөшкөн жоксуңарбы? Жарабайт мындай таза шайлоо болсун. Анда эмесе азыр экинчи шайлоого өтөбүз. Экинчи турга өтөбүз. Шайлоого катышып аткан кандидаттардын сайбыйчу, атыбыйчу куралыңар жокпу, билесиңер. Андай жеңилип калсаңар анан чырдап жүрбөгүлө эмнеңер бар, эчтекеңер жокпу? Бул эмне дөмпөйгөн? Алып чыкчы. Бул эмне? Бул эмне? Айтчы. Балам. Ушу балаңдыкы же өзүң эле бала кезиңде эстеп алгансыңбы? Жарабайт бул деген. Сенде эмне бар? Бул эмне? Алып чыкчы. Дөмпөйтпөй алып чыкчы. Бул эмне? Бул деген эмне? Сага эмне бул эмне оюнчукпу? Баламдыкы. Балаңдыкы болгондо эмне? Бул деген эмне деген курал билесиңби? Буну менен мамлекетти алмаштырса болот. Бул деген кыргыздын улуттук куралы билесиңби? Эмне анан муну салып алдың? Кокус жеңилип калчу болсоң, пикет кылайын деп аткансың да, ызы-чуу кылып. Жарабайт муну. Анда эмесе мына эчтекеңер жок, тазасыңар, жана ошондой эле таза шайлоону баштайлы. Экинчи тур анда эмесе. Экинчи тур башталды. Стоп.